Мен сіздерге кайрылайын деген себебим өзүңүз билесиз, бул эң көйгөй өзгөчө айыл жергесинде жашаган айылдыктарга эң көйгөй маселе бул трансформация маселеси. Трансформация маселеси чечилбей 25 ашык. Азыр биздин айылдыктар адамдарыбыз мыйзамсыз огороддордо жашап жатат да. Өзүңүз билесиз, суат айдоо жерлерин жарактуу жерлерге башка категорияларына түрлөрүнө которууга, трансформацияга мораторий киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына такап чечимдер чыкпай жатат. Бул мыйзам суат жерлерге тиешелүү экени белгилүү. Кээ бир чиновниктер ушул эле мыйзам негизинде деген сөздөр менен трансформация маселесин кечеңдетип жатышат. Мисалы Ысык көл областынын Жети Өгүз районунда Чоң Жаргылчак деген айыл бар. Ушул Чоң Жаргылчакта айыл мен билген бир 15 жылдан бери 5 гектар жерди трансформация кыла албай жүрүшөт да. Бул эми баягы лескоздун жери болчу. Лескоздун жери деп сельхозпатериясын чыгарып, төлөп, ушул күнгө чейин ушу күтүп жатышат. Ошондой эле мисалы мына Жети Өгүз районунда Дархан айылында 17,5 гектар жердин трансформациясы катары мисалга кирет да. Бул жерлердин областтагы, райондогу айылдык кеңештин депутаттар чечимдери баардыгы чыккан. Бирок ушул бийликке келгенде эле такалып калып эле анан чечилбей жатат да. Ушул маселеге сиздер көңүлүңүздөрү буруп, аягына чейин чыгарып берип койсоңуздар, урматтуу Ашырбек Бойдонович. Аталган эки айыл берилген сунушу боюнча трансформация чечимдерин ушул кайсыл этапта турат жана качан чечиле тургандыгы жөнүндө кыска мөөнөттө так маалымат берип коюңузду өтүнөт элем, урматтуу Ашырбек Бойдонович. Чоң рахмат.